Бөлмө гүлдөрү жашообузду көрккө бөлөп турат. Жада калса кеңседе өскөн гүлдөр башка кооз интерьерлерге караганда бөлмөбүздүн көркүн ачып, көзгө толумдуу көрүнөт. Келиңиздер анда алдыда бөлмөгө жол болсо кеңселерге кандай гүлдөрдү өстүрүү керек? Сиздер менен биргеликте үйрөнөбүз. Кеңсенин шарттарын карап, ошого жараша гүл тандап алуу керек. Кээ бир гүлдөр көлөкөнү сүйсө, а кээ бирлери тескерисинче күнөстүү жерде жакшы өсөт. Эгерде бөлмөңүз күнөс тарапта жайгашып, лампалар ар дайым күйүп турса, бул учурда күндү жакшы көргөн гүлдү өстүрүүгө уруксат. Аларга алоэ, жасмин, кактус, олеандр, Кытай левистону, фикус, хоя жана башка гүлдөр кирет. Алдыда алардын кээ бирлерине кененирээк токтолобуз. Сөзсүз түрдө комнатный үйдө өсүрүлүүчү, офисте өсүрүлүүчү гүлдөргө өз убагында дар-дармегини, азыкасыны, суусун берип туруш керек. Андан тышкары кайсы гүл бул гүлдүн мүнөзүн үйрөнүп чыгыш керек. Азыр эми интернет деген нерсе чыгып калды. Ошо гүлдүн атын неме кылып туруп поискке берсе, гүл өстүргөндөр, офистеби, башка үйдөбү, ошо технологиясы чыгат. Мисалы бир гүлдү күндү жакшы көрөбү, же, например, көлөңкөнү жакшы көрөбү, ошону билип туруп анан кийин орнотуш керек да, ордуна. Юкка гүлү бул гүл өзгөчө тикендүү жана түз жалбырактуу, ар дайым жашыл болуп туруучу мүнөзгө ээ. Юкканы кеңсенин кире беришине койсоңуз, анын көрктүүлүгүн ого бетер арттырат. Бийиктиги боюнча 4 метрге жетиши мүмкүн. Бүгүнкү күндө юкка кеңсе гүлдөрүнүн ханышасы деп атоого болот. Себеби ал бардык интерьерлер менен айкалышат жана аларга болуп көрбөгөндөй көрк кошот. Шефлера гүлү бул кичинекей бак гүлү. Жалбырактары алаканды ачып, тосуп койгондой элес келтирет. Кандайдыр бир убакыт өткөндөн кийин түбүндөгү жалбырактары түшүп, чокусундагы гана кала берет. Экологиялык жактан пайдалуулугу жогору. Тактап айтканда, абаны тазалоо жагынан кычкылтекти. Озонду бөлүп чыгарып, бөлмөдөгү абанын нымдуулугун бирдей калыпта кармайт. Андыктан шефлера гүлү кеңседе отуруп иштегендер үчүн эң сонун тандоо. Дагы бир сыйымдуу жагы, негативдүү энергияларды өзүнө сиңирип алат. Анан, мисалы, например, мына гүл, бул гүлдүн аталышы хлорофитум. Бул жөнүндө мүмкүн көпчүлүк адамдар билбесе керек, бул гүл, бул жаңылык эмес биздин элге. Бул мен эсим тааныгандан бери бул гүл бар. Бунун аты хлорофитум. Офистерге, комнаталарга, детский комнаталарга, кухняларга аябай жакшы, себеби бул абаны тазалайт. Бирок тилекке каршы эми азыр гүлдөрдүн биздин базарыбыз кеңейди да, гүл базары кеңейди да. Например, Европадан алып келишип атат, Россиядан алып келишип атат, гүлдүн түрү аябай көп Кыргызстанда азыр. Ошондуктан гүл өстүрүүчүлөр үйлөрүнө, офистерине ушул Европадан келген ар кандай гүлдөрдү сатып алышып атат. Бирок мен сунуш кылат элем, например, детский комнаталарга, анан жашы улуу адамдар жашай турган бөлмөлөргө, анан офистерге сөзсүз түрдө ушундай хлорофитум, пеларгония же болбосо герань деп коебуз, элде герань деп айтат. Ошол мирта, ошол гүлдөр немени тазалайт, абаны. Хавея гүлү бул көрктүү пальма, жалбырагы ар тарапка чачырап, бөлмөдөгү кургак абаны көтөрүүгө жөндөмдүү. Муну кеңседеги ар кандай зыянкеч заттардан тазалап, нымдуулукту бирдей калыпта кармаш үчүн өстүрүшөт. Адамдарга позитивдүү энергия тартуулап, маанайды көтөрөт, иш жөндөмдүүлүгүн арттырат. Эң мыкты жаратылыш фильтри болуп эсептелинет. Абаны озон жана кычкылтек менен байытат. Кенен кеңседе хавея өзүн жакшы сезет. Монстера гүлү бул кадимки лилияны элестетет. Анын жалбырактары күңүрт жашыл түскө ээ. Өтө деле камкордукту талап кылбайт, андыктан кеңсе үчүн өстүрсөңүз эң туура. Бөлмөдөгү микроклимат жакшырат. Монстера абаны кислород менен байытат жана нымдандырып, формальдент аталышындагы газды өзүнө сиңирип алууга жөндөмдүү. Адамдар үчүн пайдалуусу эң жогору. Нервти тынчтандырып, баш ооруну жоет,
жүрөктүн согуу ритмин калыпка салат. Кактус гүлү. Жалпыбызга белгилүү болгондой эле кактус компьютерден бөлүнүп чыккан зыяндуу нурларды соруп алат деген түшүнүк бар. Анан да ал башка гүлдөр сыяктуу эле кычкылтек бөлүп чыгарат. Гүлдүн баары эле кеңсе үчүн ылайыктуудай сезилгени менен кээ бир гүлдөр сиздин офисиңизге туура келбейт. Мисалы кышкы суукту көтөрө албаган, салкындыкты талап кылган гүлдөр. Булар тез ооруп, сизди далай убараклашы мүмкүн. Себеби кеңседеги бөлмө температурасы жылы бою 20-25 градус болуп турат. Кеңсе үчүн ахименес, азалия, гортензия, глоксиния сыяктуу гүлдөрдү өстүрүп кереги жок. Анткени булардын жалбырактары өзүнөн өзү эле түшө берет. Албетте, кеңсенин ичинде гүл коюуга орундар аз. Ошол үчүнбү көпчүлүк гүлдөр дубалдарга илинип турат. Кээ бирөө абанын нымдуулугун, кургактыгын көтөрө алышпайт, а кээ бирөө тескерисинче ошондуктан өтө кылдаттык керек. Алтынча Жажы Маматова, Уларбек Мужиев, Аруу таң көрсөтүүсү.